Жалал Абад шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар жакшырат. Келерки жылдан тарта шаар аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелүү 30 кыз-келинге кол өнөрчүлүк боюнча окутуу курсу иш баштамакчы. Бул тууралуу Данекер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын коомдук бирикмеси тарабынан өткөрүлгөн жыйында сөз болду. Жыйынга өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Рыспек Ызабеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана шаардагы улуттар диаспораларынын өкүлдөрү катышты. Жыйында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын учурдагы көйгөйлөрү талкууланып, жалпы област аймагында атайын протез жасоо жана ортопедиялык борборлордун жоктугу айтылды. Бул кызматтарды алуу үчүн аярлуу жарандар Ош жана Бишкек шаарларына барууга аргасыз болушат. Шаардык кеңештин депутаты Сайдулла Чимбердиев, эгер 2019-жылы жергиликтүү депутаттар тарабынан колдоо тапса, мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга ылайыкташтырылган 100 дана коляска алып берүү пландалып жатканын айтат. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында жалпы 3045 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Биздин максатыбыз ошо 1-январдан баштап мүмкүнчүлүгү чектелген 30 кызды окутуу болду. Бул окутууга жергиликтүү бийликтеги 5 управадан тартылды. Списоктор берилип атат, заявкалар берилип атат, рекламалар телевидениеден кетип атат. Ошого байланыштуу биз жергиликтүү жарандар менен чогуу өткөздүк. Себеп дегенде бул проектке ошол окуп 3 айдан сентябрь айына чейин 3 айдан окушат, 10 кыздан тартабыз. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды биз колдошубуз керек. Биз жергиликтүү бюджеттин обязательно бул нерселерге колдоо берсек болбойт. Мен азыр айттым, ошол коляска, неме тууралуу чоң проблемалар бар экен шаарыбызга. 100 штуктуу бир кат менен кайрылда биз шаардык бюджеттен ошо депутаттарга айтып кайрылып, ошо колясканын акчасын бөлдүрүп берели деп атабыз. Көп болсо ошо 20 миң, 15 миңден турат экен бирөөсү. Эми андан ham арзаныраак алсак болот. Ошо ачып барса 1,5 миллион, 2 миллион акча болот экен да. Ошон үчүн бүгүнкү айтылып аткан көйгөйлөр туура да.